Саламатсыңарбы балдар, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Анда эмесе биз сабагыбызды баштайлы. Биздин өтүлүүчү темабыз күз мезгили. Күз мезгили молчулуктун, токчулуктун мезгили болуп саналат. Бир гана шамал муздак тартып чукул болуп сентябрь айы келгенин эскертет. Жашыл өсүмдүктөрдүн арасында күздүн биринчи белгилери болуп сары жана саргыч кызыл жалбырактар саналат. Канаттуулар чогулуп узак учууга даярданып жаткансыйт. Борошон жана узакка созулган жаан-чачындар баштала элек, бирок асманда кээде кара булут каптап жаан жаайт. Жолго чогулган чалчыктар күндүн көрүнөрү менен тез эле кургап жок болот. Абада өзгөчө күзгү жыпар сезилет, жаңы чабылган чөптүн жана кыпкызыл болуп бышкан алмалардын жыты. Ал эми баба дыйкандар оруп жыйуу иштери менен алек болуп, айыл аймактарда трактор, комбайндардын дүркүрөгөн үндөрү угулат. Эртең менен окуучулар сумкаларын көтөрүп мектепке бара жатканын көрүүгө болот. Анда эмесе балдар, мен силерге күз жөнүндө бир куплет ыр айтып берейин. Күздү сүйөм, жалбырактар саргайган, күн алыстап керемет бир жел согот, жер бетине жалбырактар төшөлүп, күз аталган бул мезгилге көрк кошот.